Турдубек Сыдыков ушул айылда төрөлүп өскөн. Ал 2,5 жылдан бери Алтын Бешик айыл аймагындагы Газ айылын жетектейт. Район борборунун алыс тоо койнундагы бул айылда айыл башчыны түйшөлткөн бир топ маселелер бар. Алар бир четинен чечилип жатса, кээ бирин чечүү жолдорун издеп, бир топ эле эшиктерди каккылайт. Ошонун жыйынтыгы дейбизби Айтор, 2,5 жылдын аралыгында Газ айылына 5 миллион сом ички инвестиция тарткан. Жакшы, Кудайга шүгүр. Келдиңерби? Ооба да, ушул Газ айылы жөнүндө кенен бир жакшы бир сиздерден материал алып кетсек деп келип отурабыз. Сиз бул айылда канча жылдан бери иштеп атасыз? Мен бул айылда 2,5 жылдан бери иштеп атам. Иштеп баштаган 2,5 жыл болду, Кудайга шүгүр. Айыл эли менен иштешип, биздин айылда 2,5 жыл иштеген аралыгында 5 миллион сомдук ички инвестиция тарттым. Айылдын өзүнө. Айылдын өзүнө. Бул жерде бизде азыр Баткен райондук өнүктүрүү фонду тарабынан көп иштер жасалды. Анан столба мамчаларды, электр мамчаларын жаңыладык. Аны Арис тарабынан каржыланды. Арис менен иштешип, проект негизде болду ал дагы. Баткен райондук өнүктүрүү фондуна атайын долбоор жазып, колдоо тапкан. Ал долбоордо Газ айылына 2,5 миң тоокко ылайыкташкан жумуртка өндүрүү багытында тоок ферма курулат. Бүгүнкү күндө курулуш иштери башталган. Турдубек мырза быйыл бүтүрүп ишке берилип, айыл элин сапаттуу жумуртка менен камсыз кылуу жана жумушсуздукту бир аз болсо да жоюу дейт. Эми канча тоок ылайыкташтык дейсиз? 2,5 миң тоок. 2,5 миң тоок батат, Кудай буйруса. Кудай кааласа. Анан бул жалпы курулуштун квадрат метри канча болуп атат? Квадрат метр 350 квадрат метр болуп атат. Азыркы ошо жазган долбооруңузда канча адам эмгектенет? Азыр 5 адам эмгектенип атат. 5 адам ушу өзүңүздүн жергиликтүү эле усталар. Ооба, жергиликтүү. Бул азыр заман талабына ылайык ферма болот, а? Кудай буйруса. Анан мындан түшкөн каражат өзүңүздөрдүн айлаңыздарга калат. Кудай буйруса өзүнүн айылына калат. Бул курулуп аткан тоок ферманын шарттары бизде жарым автоматташтырылган түрдө болот. Жана тууган жумурткалары лента менен келет. Көңүн ручной чыгарабыз. Ошого сууларына коебуз. Сууларда автоматташтырылган түрдө суу ичилет. Жана өзүнүн атайын даярдалган пипеткалары менен болот. Бардык нерсе өзүнүн заман талабына ылайыкташтырылган тоок ферма болуп атат. Буну каржылаган биздин Баткен райондук өнүктүрүү фонду, жергиликтүү бийлик каржылап атат. Ошолордун каржылоосу менен ушул ишти баштаганбыз. Жалпы сметасы канча болот? Жалпы сметасы 3 миллион 750 миң сом. Курулушу тоогу менен. Ооба. Тоокторду чөжөсүнөн ачтырасыздарбы же? Жок. Даяр аласыздар биринчи. Тоокторду даяр алабыз. Андан кийин өзүңүз 2 айлык чөжөлөрдү алабыз. 3-чү айга жумуртка багытында. Айылда айдоо жери таңкыс болгондуктан Газдын дыйкандары Баткендин башка аймактарынан жана чүйдөн жер алып, ошол жактан түшүм жыйнап кириши табышат. Бизде ички миграция өтө өскөн. Бишкекке, Кара-Балтага барып тамеке иштешеттер. Өзүбүздүн элдер, нерде жергиликтүү калк калгандары Баткенге барып, Баткенге аренда жерлерди алып тамеке егишет. Той жыйноо үчүн мака егишет арендага алып. Себеби биздин айылда ал жака чыгып кеткендердин себеби бирден бир себеп болгон жер тартыштыгы, жер маселеси. Айдоо жери, сугат жер бизде аз, өтө эле аз. жок койсо. Ооба, жок койсо. Айылда жалпысынан 278 кожолук жашайт. Алардын ар биринин жашоо турмушун айыл башчы жакшы билет. Турдубек мырзаны тынчсыздаткан дагы бир маселе бар. Ал ушул айылдын сугат суу маселеси. Жыл өткөн сайын климаттык өзгөрүүлөрдүн кесепетинен айылга келген суу жыл сайын азайып барат. Бүгүнкү күндө ушул маселени кантип чечсем деп түйшөлүп жүрөт. Айылдын маала болуп, көчөлөрдү оңдоп, көчөлөргө шагал жаткырып атабыз. Өкмөт тарабынан берип атат шагал. Аны жаткырып, элдин көйгөйлүү маселелерин чечели деп аракет кылып жатабыз. Бизде азыр көйгөйлүү маселе болгон поливной суу маселеси де, сугат суу. Андагы жолдорун караштырып атабыз, Кудай буйруса ал дагы чечилет. Жакынкы жылдары чечилет деген үмүт бар, Кудай кааласа. Мурда суу ичип атканбы эле? Же кожолукка койгондонбу, же Жок, суу тартыштык болуп атат. Климаттын өзгөргөнүгө байланыштуу бизде күн ысып кеткенде суулар тартылып кетет.
Селлик деген жайлаудан келген сулар тартылып азайып кетеді. Баягы Орозбек Сапаровдун ырындагы сейлик жайлоо. Ошол. Исабек Максутов, Жасмина Сайдыманова, Салам Медиа.